Ya bir soru. Sizin darajаңызды Алла өзү көтөрдү да. Ушул даражага качып калса эми шуну сиз билгенсизби же тилегенсизби же сурангансызбы? Ошону билейин деген. Суроону бербесе керек деп ойлойм да. Эмес берген. Бергенби? Мен муфтий болуп калдым да. Эртең менен мен саат 11-де муфтий болдум, саат 10-да муфтий болушумду билбейт болчумун. Валла касам ичип айтам. Мен муфтий болгон кече дагы айттым. Бутунда жылаңар тапчка кийип алгам. Арабияда тапчка кийип, Арабиядан жаңы келгем 2 жыл болгон. Жайдын тапчка кийип алгам. Арабча көйнөк анан башыма сәлдөрө алган болчум, муфтий болуп калдым. Муфтий болгондо мен жылаңайлак муфтий болуп пайпагы жок. Биздин Орто Азиянын шартында носки кийбеген этикетке туура келбейт, билесиңер. Кичине кадыры бар адамдар сөзсүз түрдө пайпак кийиш керек да. Бизде жылаңар жүрбөйт да, билесиңер. Уят эсептелет. Үстөлгө барсаң эле жылаңайлап жүрсөң болот, болсом шарда жүрсөң, пайпагы жок жүрсөң болбойт да. Мен арабский менталитет ушинтип жүргөм. Мен жылаңайлак муфтий болгом, билбейт болчум. Анан муфтий болуш деп калганда бир күн бир досум сурады. Сен тилектериң баарына жетсең керек деди да. Мен айттым, "Эмне сен муфтий болдуң?" деп. Мен айттым, "Мен тилектерим бар эле, бирок ошонун ичинде ушул жок эле" дедим да. Десем, "Не?" дедим. "Аз айтсам ишенбейсиз сен" дедим да. "Ишенбейсиң" деди. Мен мисалы үчүн биринчи медресеге келип окуганда мен бир эле тилегим бар эле, Ясин сүрөнү толук жаттап алсам деген. Анткени мен жаттоом аябай начар да, бир нерсени жаттай албаймчы. Ушу Ясин жаттап алсам эң бактылуу болот элем деген ушундай пикирим бар элечи. Анан кийинчерээк Мухтасарды бүтсөм деген эле тилегим бар болчу да. Анан Мухтасар бүткөндөн Хидаяны окусам дедим. Анан кийин Маккага окусам деген тилегим бар эле. Маккага да окудум барыпчы келип. Анан ошол жерден докторантура алгым келди, бирок таныш жок, өтпөй калдым. Бакалавр бүтүп, университет бүткөндөн кийин кайра келдим, башка кылдым. Бирок муфтий болуп калам деген эч ойлогон эмес элем да, ушундай. Анан элдин бардыгына мындай машхур болуп, белгилүү болуп кетишти. Мен андай болбосум керек деп ойлогом. Мен өзүм даже молдо боло аламбы, жокпу деши элем. Анткени мен мурда окуган эмесмин да, эчтеке окубай келгем да. Мен келсем, хужрада окуган көп балдар бар экен, алым болуп калган балдар көп экен да. Мухтасар окуган, Кифая окуган, анан кийин эме окуган, Мушкат окугандар бар экен. Мен мугалим санын жарымын окугам келгенде. Анан эч убакта ушул мен мындай бир өтө машгул болуп кетем деп ойлогон эмес элемчи. Анан Кудайым ушундай кылат экен. Бирок бир нерсени жакшы билем. Эгерде Кудай таалам сага бир кадыр бар, же бир шухрат бере турган болсо, ошонун сурагы дагы бар да. Анын сурагы бар. Яни сага мен берген кадырды, авторитетти эмнеге мусулмандардын кадырына жумшаган жоксуң деген сөз болот. Бизде Орто Азияда эч качан айды айтты туура эмес кармай беришет. Айды карабайт да календар менен. Биринчи Орто Азия десеңге да мен, акыркы эстерине баганан бери айды көрүп биринчи мен баштадым. Элдин баары айнып калган чубак нермани, ачкысы бар нормально десек окуапты, тупой, айдыям карайбы экен, ондай мындай деп жаман шылдыңдашты. Бирок мен кадыр бар Кудайым азыраак берген экен, ошону ортого салып туруп, ошону айтып чыктым мен. Биринчи мен айттым муфтият Орто Азия сенге боюнча. Даже Түркияга барсам, түрктөр айтышты. "Неге түрк давлаттардан сиз бөлүнүп кетесиз?" деди. Мен айттым, "Түркия дедим, силерди эч бизге важып эмес" дедим. Түрктөр асы биз деди. Силер биздерчи эле биз Кудайдын шариатын, пайгамбардын сүннатын ээрчийбиз. Пайгамбар айды көрүп орозо кармагыла деген, айды көрүп айтты белгиле деген, календарды көрүп деген жери жок. Десем, Али Бардакоğlu деген муфтий эле, эле кыргыздар ушундай молдо болуп калып, таза сүйлөнгөн бир нерсени. Татарлар бардык муфтийлер мен жаман көрүшкөнчү. Мен эмне кылгам? Кадыр баркым ортого салгам ошентип. Эгер ошого нерсе дин үчүн келип кала турган болсо, мен таштайм кадыр баркым ортого. Анткени аны Кудай берген. Эгер ошондой жаман көрүнүп калам, кой деп бияк басып мынтип бере турган болсо, анда Кудай таалапчы тилиң алып коет сүйлөгөн. Көзүң алып коет. Сага көз берди, тил акыл эс берди, ден соолук берди. Ичкениң билбей чыккан жатсаң эмне болот элең? Кудайдан коркуш керек. Ошон үчүн мындай анча-мынча кадырым бар экен, ошону ортого салып мен дин үчүн дайым ушундай аракет кылып келем. Кара Судан бир дамылан камап коюшту. Азырам түрмөдө. Бирөөнү. Мен кагаз жазып бердим. Айткан сөзү ката деп чыгарыпты да. Айттым, сөзү туптуура айткан, эч ката жаткан эмес. Кагаз жазып берип, мен сотко жибердим. Башка бирөө коркунуч бар болчу, сен ошо менен биргесте камап коюшу мүмкүн болчу. Ал камактан чыгарышкан жок. Бирок мен Кудайга тобокел кылып, Кудайым кадыр барып берипсин, бир мусулмандын немеси үчүн ушундай болбосун деп, мен атымы жазып, печатымды басып бердим, айткан сөзү ката эмес, туптуура деп. Элдин бардыгы айтты, "Жок, ушуну жазып берсек, анда сен да ошо менен бирге экенсиң" деп камап коюшу бар эле. Камакта жатат дагы деп чыгарышкан жок да. Бирок Кудайым ошо мен акыйкат айтканыма неме кылып, Кудайым мен андан тосту. Бирок ошондой рискке бардык. Менде эле балдарым бар, тиричилигим бар, ыстык отура берсем болот. Мен 2 жыл толук муфтий болгон жокмун.
1 yıl 11 ay daha bir kança gün boldum. Eğer de men oşunda kılbaganda anda azırga çey mufti bolop boçum men.